тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Түндө Бишкек Ош жолунда 7 адамдын өмүрүн алган жол кырсыкка айдоочулардын бири уктап кеткени себеп болгон деп божомолдонуп жатат. Эки автоунаанын катышуусундагы кырсыктан көз жумган адамдардын улуусу 70 жашта болсо, кичүүсү 25-30 жаштар чамасында. Жаракат алган 6 адам ооруканада жатат. Коронавирус боюнча бүгүн 4-мартка карата акыркы маалыматтар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тараткан маалыматты карасак, дүйнөдөгү 72 өлкөдө коронавирус катталды. Кытайдын аймагында коронавирус жуккандардын саны 80.270 адамга жетти. Андан кийинки орунда Түштүк Корея турат. Бул өлкөдө 5328 адамга жуккан. Кыргызстанда бүгүн 4-мартка карата коронавирус катталган жок. Бүгүн 4-мартта 7-8 августта Кой Ташта болгон окуялар боюнча алдын ала соттук угуу улантылды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев сот залына алынып келген жок. Ал соттук угууга катышпоо боюнча өтүнүч келтирген. Кечээ 3-марттагы отурумда Алмазбек Атамбаев көрсөтмө берүүдөн баш тарткан болчу. Ош шаардык прокуратурасында 7 айдан бери эмгек акы албай иштеген кыз тууралуу маалымат башкы прокуратура тарабынан текшерилип жатат. 1 жыл мурун прокуратурага жумушка орноштуруу үчүн ал кыздын апасы 50 000 сом акча бергени тууралуу да маалыматтар айтылды. Бишкек шаарында дагы бүгүн 4-мартка караган түнү адам өмүрүн алган жол кырсык болду. Lexus унаасы 3 автоунаага урунуп, андан кийин даракты сүзүп токтогон. Оор жаракат алган 67 жаштагы айдоочу көз жумду. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Ысык Ата районундагы сүттүү уйлардын көргөзмөсүнө сиз дагы сүрөттөр аркылуу күбө болуңуз. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.